Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын сейреп берүүсүндө бүгүн өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда эксперт Нурдин Дүйшөнбеков. Саламатсызбы? Саламатсыз. Нурдин мырза мына жакында Үмүт аттуу кыймыл өзүнүн билдирүүсү менен чыкты. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын мөөнөтү аяктады. Жогорку кеңешти таратыш керек жана Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген мөөнөттө парламенттик кайра шайлоону өткөрүш керек деп чыгышты. Сиз бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Мен оюмча бул айтылып аткан ой туура эле. Негизи белгиленген убакытта өткөнү туура болмок. Ал эми албетте соттор карап атат, эмеси жок жылдырыш керек деген ойлор да бар, бирок негизинен мен ойлойм туура эле болмок шайлоо учурунда өтсө. Себеп дегенде ага чейинки болуп өткөн шайлоо жокко чыккандан кийин кайрадан шайлоо жүрүш керек деп Конституцияда көрсөтүлүп туруп атат. Бул бир. Экинчиден, мына азыркы созывды алып карасак, бул жерде бир талаштуу нерсе туруп атат. Бир четинен алар 5 жылга шайланат деп Конституцияда көрсөтүлгөн. Бирок ошол эле статьяда кийинки созыв шайланып биринчи отурумуна чогулганга чейин булардын ыйгарым укугу сактала берет деген эме туруп атат да, жобо туруп атат. Ошол эле учурда бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, бул жана мандат деген бар да, биз буларды шайлаганга 5 жылга шайлаганбыз. Ушундай ой менен шайланган, ушундай шарт менен шайланган. Биз 6 жылга же 7 жылга же канча бир башка убакытка биз аларга мандат берген эмеспиз. Бул баягы саясий келишим да, шайлоочу менен саясатчылардын ортосунда. Келишим боюнча алар 5 жыл иштеш керек болчу. 5,5 жыл эмес, 6 жыл эмес. Бул бир. Экинчиден, албетте бул жанагы экинчи норманы айтып атпаймынбы? Эмеге чейин, кийинки созывдын чогулганына чейин иштей берет дегенчи. Бул бир эле жогорку кеңеште эмес, деги эле мисалга алсак, өкмөт отставкага кеткенден кийин жаңы премьер-министр, жаңы өкмөттүн курамы шайланып ордуна келмейинче вакуум болбош үчүн буга чейинкилери милдетин аткарып турат. Бүгүнкү күндө мен айтат элем, жогорку кеңеш, учурда жогорку кеңеш бул толук кандуу жогорку кеңеш эмес. Иштеп калса делечи, булар милдетин аткаруучу, депутаттардын милдетин аткарып атышат. Булар жаңы созыв келгенге чейин, анткени булардын моралдык дагы, саясий дагы мандаты бүткөн. Алар өзүнүн 5 жыл берилген, 5 жылда көрсөткөн көрсөтүштү, кыла алышты. Андан ары толук кандуу биз депутатпыз, биз деген Конституцияны чечебиз, башка мындай орчундуу маселелерди карайбыз дегенде туура эмес. Андайга аларда мандат жок. Бул эртеңки күнү талаш жаратат. Бул күмөн жаратат. Ошон үчүн мен чакырат элем ушу урматтуу депутаттарыбызды азыр аябай көйгөйлүү, аябай бир мындай келечекке караган мааниси бар нерселерди карабай туруш керек алар. Муну деген жаңы парламент, жаңы элдин ишенимин алып туруп, ошол маселелерди караса туура болот. Менин оюм ушундай. Жогорку кеңеште да спикерлердин бир айда 4-чү спикер алмашты деп атышат. Ошол спикерлердин тез алмашуусу ошо бир адамдын эле кызыкчылыгында болуп жатат деген сөздөр айтылууда. Сиз буга кандай карайсыз? Албетте, бул мындай ойлорго өздөрү мындай түрткү берип атат да. Бул себеп дегенде ушу 4 төрага алмашат дегендин өзү эмнеден кабар берет? Туруксуз, мындай кандай десе бир ситуативдик мындай бир учурду карап эле мындай бир эме жүрүп атат да, саясат жүрүп атат. Бул деген мындай учурда өзүнүн төрагасын 4 жолу алмаштырып аткан жогорку кеңеш азыр туруктуу нерселерди караган укугу барбы деген маселе туруп атат да. Кантип Конституцияны карайт, эгерде өзүнүн төрагасын жөндөп шайлай албаса, кайра айнып атса, кайра башка кандидатураларды алып чыгып атса, шайлаган эмелери кайра баш тартып атса, ушунун баары кандай ойго келтирет? Биринчиден, бул элде сомнение жаратат. Бул бизде эң чоң бүгүнкү күндө дефицит, бул саясатчыларга, саясий элитага болгон элдин күмөнү, ишенбейчүлүгү.
Ушул нерселерди жоюш керек. А биз болсо ошону кайра көбөйтүп атабыз. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө биз эле конституцияны көтөрүп чыгып атабыз. Бизден башка андайды кылган жок. Мисалы тыш жактан карагандар бул кыргыздарга вирус кандай таасир берди болду экен. Биякта биз экономика, социалдык, башка эмелер, мектептер иштебей атат. Балдар 1 жылга жакындап калды, мектептин жүзүн көрө элек. Ушул маселелерди чечпестен, медицинанын эмесин карабастан, ушул жактын камын карабай, жана бизнесмендерге жардам бергендин ордуна биз конституцияны баштап алдык. Бул мындай акылга сыйбаган иш деп ойлойм да. Мен ошон үчүн биздин саясатчыларга кайрылат элем. Бүгүнкү күндө муну чече турган учур эмес. Муну кое туруш керек. Түшүнүп атам, мүмкүн алар жакшы ой менен баштап атышат. Биз оңдойбуз эме, бирок бул эртеңки күнү дагы суроолорду жаратат. Башыбыз айланып атканда ушуга добуш бердеткен деп. Ушунун кандай кажети бар? Эгерде мына мисалга алсак, биздин саясатчылар 30 жылдан бери, 30 жыл болоюн деп калды, 29 жылдан бери жалаң конституция менен элек. Анын арасында Кытай канча өнүктү ушу 30 жылда. Башка мамлекеттер кандай өнүгүп атат? Европа, Америка, мына ошол эле Россия, коңшу биздин Казакстан, Өзбекстанда чоң жетишкендиктер бар. Эме өндүрүш жагында, айыл чарба жагында көп жак боюнча өнүгүп жүрүп атат. Биз болсо кайра эле 1-класска барып эле бир эле конституцияны. Бүгүнкү күндө эң татаал, эң оор, оңой менен ишке ашпай турган реформаларды алсак, бул экономикалык реформалар. Бул билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык өнүктүрүү, маданий жана ушул сыяктуу реформаларды жүргүзүш керек. Ошого же мындай ниети жокпу, же ал акылы жетпей атабы, түшүнбөйм да. Кайра келип туруп эле конституция. Конституция мындан оңой нерсе жок. Мен бул бийликти тияка коюп коебуз, тиги бийликти бияка кошуп коебуз деп мындай андан сума өзгөрбөй атпайбы? Ыйгарым укук аз дейт. Кошуш керек, ошондо иштей алат. Мен мындай суроо берет элем. Ушул учурда бизде мына спикерлерди карайлы, премьер-министрди, президентти карайлы. Болгон өзүндө азыр колундагы ыйгарым укуктукту канчалык деңгээлде жакшы аткара алды, ишке ашыра алды. Ошону кандай колдонду? Дагы мага кошуп бер дегидейчи. Мисалы, мына июль. Биз кээде 1916 жылдан бери эстеп атпайбызбы? Июльдү унутуп калдык. Июльда биздин президентибиз эл ооруп атканда, бүтүндөй Кыргызстан боюнча эл ооруп атканда, өтүп кетип атканда, ошондо президентибиз чыгып сөз сүйлөгөн жок элге. Буга кандай ыйгарым укук керек? Айтсаңыз, буга конституция тоскоол болду, тыюу салды. 8 айда 9 жолу коопсуздук кеңешин чогултту. Ага ыйгарым укук бар экен, элге кайрылып, туугандар, бекем тургула, ушундай бир эме келди, сыноо келди деп койгон жарган жок. Жылуу сөз уккан жокпуз мына президентибизден. Депутаттарды айтпай эле коеюн. Эмесин алып туруп, отпускунан алып туруп тарап кетишти. Мына анан эл нааразы болобу? Анан ошондон ишенич кетеби? Ушундай маселе болот атпайбы? Азыркы учурда ошо сиздин оюңузча конституциялык реформанын зарылдыгы жок. Бирок кайсы убакта өзгөртүү киргизсе болот ошол? Кандай өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн? Азыр мына конституция кимдир бирөөлөр тарабынан жазылып атат дейт. Биз президенттик формага өтүш керекпизби деп, анан жана курултай системасында киргизүү жөнүндө сөз болуп атат. Бул жагы кандай болот? Мына курултай боюнча айтып калдыңыз. Курултай боюнча мен мындай дейт элем да. Курултай деген бул сөз эле да, термин. Курултай деген баягы элдин ар кайсы уруулардын, илгерки убакытта алса, уруулардын өкүлдөрү келип туруп, хан шайлайт болчу, же болсо бир кандай бир орчундуу маселелерди карачу да. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү заманда бизде курултай бар. Бул жогорку кеңеш. Эгерде ушунчалык эле курултай деп аталгысы келсе, макул өзгөртүп берели. Курултай деп аталсын, жогорку кеңеш эмес, курултай деп аталсын. Андан эмне өзгөрөт? Бизде өтө эле формалист болуп алдык да, минтип атап койсок, же болсо топу кийип алсак, же калпак кийип алсак, эми бияк иштеш керек да. Аны кандай баш кийим кийесиң кеп анда эмес да. Кеп колунан келеби? Акылың жетеби? Ошол маселелерди караш керек болуп атпайбы? Ушу канчадан бери орчундуу маселелер туруп атат, ошонун бери карала элек. Мына сиз айтып атасыз, бүгүнкү күндө керекпи, кереги жокпу? Мен мындай мисал келтирет элем. Кыргызстандын тарыхында эң
катуу ылдамдык менен өнүккөн учурду алсак, бул Советтер Союзунун учурунда болгон да. Өзгөчө 30 жылдан баштап бир 80 жылдарга чейин. Ошондо бүт мына биз көрүп турган өлкө ошондо курулган. Токтогул ГЭС, ТЭЦ, филармония, бүт шаар эмелер чоң проекттердин баары ошондо эметилген да. Эми ошондо Конституция 1937 жылы биринчи Конституция кабыл алынган. Кийин 1978 жылы алмашкан. 41 жылдан кийин. Ошол 41 жылдын ичиндеги бүткөн иштерди санап бүтүрө албайсың. Бүгүнкү күндөчү. Демек, бул шылтоо болуп атпайбы? Анан кайра эле мисалы бир мандаттуу округтарды айтат. Бир мандаттуу округтарда эмне пара берилбейт деп атасыңарбы? Же болсо административдик ресурс колдонбойт деп атабызбы? Керек болсо биздин мына мисалы 90-жылдардан баштап биздин шайлоолорубуз бузулуп келди да. Көндүрдү, акчага көндүрдү. Бул бүт одномандатный округтардын учурунда болгон. 2005-ке чейин. Эл эч качан добушун саткан эмес 90-жылдары. Бир мандаттуу округтарда үйрөнүп алган ушул нерселердичи. Мына бүгүнкү күндө ушунун азабын тартып атабыз. Азыр болсо ушу Садыр Жапаров жарымы бир мандаттуу, жарымы партиялык система менен деп да бир интервьюсунда айтты да. Бул жагы кандай болот? Эми мен айтып атам го, ар бир системанын плюстары, минустары бар. Мисалы, сиз айтып атасыз, Садыр Жапаров мынтип айтты. Мени мындай тынчсандырып деп атканы, бул улам мындай позициясы өзгөрүп атканы болуп атат да. Бир туруп референдум мында өтөт, тигинде өтөт, шайлоо мындай болот, убакытта өтөт деп эметип атканы, мен ушу мен түшүнүгүм боюнча буга кеңешчилери мындай катуу таасир этип атат да. Бирөөсү мындай дейт, бирөөсү тигиндей дейт. Ошон үчүн жанагы эме анан бул дагы туура түшүнүшүбүз керек. Бунун күнөөсү эмес, бунун проблемасы. Бул көп убакыт элден мындай эметип калды да. Аны камап салышты, мындай аралашпай калды да саясий процесстерге. Анан ар бир системанын өзүнүн плюстары, минустары болот. Мына мисалы президенттикти айтып атат. Президенттикти алыс кетпейли, мына азыркы учурун эле карап көрөлү. Америкада чечилбей атат маселе. 200 жылдан бери демократия болуп өнүгүп келген мамлекет. Анда соттор, анда эмелер, миле саатта иштеп турган мамлекетте дагы мындай туңгуюкка келип такалып атат. Акыры келип туруп сот чече турган болуп туруп атат. 2000-жылы ошондой болгон. Азыр дагы эле ушундай болуп атат. Мисалы, мына Кыргызстанда айталы президенттик бийлик бүт президентке бердик дейли. Эртеңки күнү эки кандидат 50-50ден алып калса кандай болот? Кандай болот? 6 жылга толугу менен бүт бийликтин баары сага өтөт дегенде кайсы нерселерге чейин барат деп атам да. Мына жакында эле площадьта биздин кандидат 2 айга эле его президент кылыш үчүн мушташканга чейин барбады. 2 ай үчүн премьер-министр болуш үчүн, 6 жылга президент болуш үчүн эмне болот? Андай болушу мүмкүн да. Бирөө 50 алды, бирөө 50 алды. Ортодо 1000-2000 айырма. Анда биздин ушу сотторго ишенебизби? Ушу соттор калыс чечет, адилеттүү чечип берет деп. Аларга ишенебизби? Же болсо мына ошол эле судебный реформа туруп атат азыр. Маселе чечилбей атат. Буга эмне качанго кезек жетет? Азыр Конституцияны өзгөртсөк, дагы бир канча жылга чейин ошого туралаш керек да, калган мыйзамдарды, өкмөт жөнүндө, жогорку кеңештин регламенти жана башка толтура, шайлоо мыйзамдарын ушуга убактыбыз барбы? Бир да системаны жокко чыгарбайм. Ар бир айтып атам, ар бир системанын өзүнүн артыкчылыктары, кемчиликтери бар. Бирок мындай шашылыш өзгөчө булар айтып атат да, келечек үчүн, келечекке арналган конституция болсун. Азыр эгерде реформа башталып калса, айтышат 10 жыл, 20 жыл ушу тийбейли, ушу боюнча туруп берсин. Демек, биздин балдарыбыз ушул конституция менен жашайт. А эмнеге биздин балдарыбыздын 20-30 жыл жашай турган эмеси 2 айда чечилип калыш? Биз өзүбүз үчүн эле эмес, биздин балдарыбыз үчүн да чечип атабыз да. Аларга мүмкүн бир мандаттуу эме жакпайттыр. Биз алардан сурай албайбыз да алдын ала. Ошон үчүн жети өлчөп бир кез деп коет. Шашпасак дейм. Азыр толтура чечиле турган маселелер туруп атат. ТЭЦ турат, ГЭС турат. Азыр чек аралар жабылып турат.
эл акча түшүм болбой калды. Ушул сыяктуу нерселердин баарын азыр кыштан чыгыш керек. Эң биринчи маселе. Продукты кандай болот? Ушул жактарын карасак, анан бизди көрүп башка мамлекеттер азыр саламдашканга келбей атат. Биздин ушул кылып атканыбызды көрүп туруп. Мына көрүңөрбү, ушундан деле байкаса болот да. Туугандар, биз туура багытта кетип баратабызбы? Же болсо тияктагылар кыргыздар чөтө оңбой калды деп атышат. Мына Путиндин Кыргызстанда бида деп атат. Бул оңой сөз эмес. Шоору деп атат, шоору деп атат. Эми ошону деле мындай уга билиш керек да, түшүнө билиш керек. Албетте ал чечпейт. Бирок бул керек эми сага айтам, келин сен угуп ал деген кеп болуп атпайбы? Ошондо парламенттик шайлоону жана БШК белгилеген 20-декабрь мөөнөтүндө өткөрүш керекпи? Менин оюмча ошондой. Бүгүнкү күндө бизге туруктуулук керек. Бул жана эмелерден айтылып аткан жөндү. Мисалы, бул бир эле моментте бир Садыр Жапаров келгенден бери претензиялар болуп калган жок. Бул канчадан бери партиялар жакшы иштебей атат. Эл менен көп мындай аралашпай атат, келбей атат, шайланып келип ошо боюнча дайын дареги жок деген кемчилдиктер айтылып келди. Бирок мен айтат элем, муну оңдосо болот. Бул партия бул кийинки кадам. Биздин саясатчыларды алсак, ушу партияларды өнүктүрө албай, бир мындай бир эмеге келтире албайт дагы, ойдогудай түзө албайт дагы, келе мен мамлекетти оңдойм дейт. Жок дегенде сен 100-200 кишиден турган партияңды бир жөндөп эметип алчы. Мына идеологубуз, мына программа жазганыбыз, бул министр кылат элек, мындай билим берүү боюнча ойлору бар. Бул болсо бул медик, мындай эмелер, анан барып туруп анан мына команда. Ушулар көп нерсени ишке ашыра алат. Бир кишинин эмесине баары жете бербейт да. Ал бир эле убакта медик дагы, бир эле убакта айыл чарба дагы бүт баары боло албайт да. Муну команда жасайт. Ошон үчүн биздин жанагы Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыковдарды айтып атабыз, Абдыкадыр Орозбековдор. Булар команда болуп иштеген, партия болуп иштеген. Өзүнүн кызыкчылыгын нары түртө салып, кой, чогуу бир ишти аягына чыгаралы. Мындай сабатсыздыкты жойду. Эмне ошолорго оңой болду беле? Же ошондо биз даяр белек? Ошондо кыргыздар даяр беле партиялык эмеге? Ага шылтоо истебейли, иштеп баарын майын чыгара жасады го. Ушул түптөгөн мамлекетинде ушул күнгө чейин жашап келатабыз го. Азыр мамлекет тургай партияны түзө албай атышат. Ошол эле биз президент, премьер болом деген лидерлер. Анан кантип ишенесиң? Элден мурун кичкей нерседен баштап ошол жерден бир жыйынтык чыгарып койбойсуңарбы? Көрсөтүп койбойсуңар? Жакында Адилет Укуктук клиникасы ошо боло турган мамлекет башчыга мындай бир топ талаптарды коюптур да. Анан бизде дагы ошол президенттик шайлоо 10-январга келерки жылы белгиленип атат. Биз ошол мамлекет башчыга ошо кандай талаптарды коюшубуз керек? Азыр эле сиз айтып кетпедиңизби? Ошондой талаптарды да коюшубуз керек да, Биринчиден, президентке шарт коердо биз билишибиз керек кандай ыйгарым укукка ээ болот. Мисалга биз азыркы күчүндө турган конституцияны менен алып карасак, ал көбүнчө жанагы күч структураларды карайт. Аныкы жана сот эмеге тармагына таасири бар. Мыйзамдарга кол коет, ушул сыяктуу мындай чектелүү да. Бирок ошол эле убакта аз деп айта албайм. Аз деп айта албайм. Мисалы, Коопсуздук кеңешин жетектейт. Коопсуздук кеңешине өкмөттүн эң күчтүү органдары кирет. Премьер-министр, анын ичинде төрага, жогорку кеңештин төрагасы, расширенный составда вицелерден бери ушунун баары катышат. Ал деген стратегиялык нерселерди алып чыкса деп ойлойм да. Себеп дегенде өзүбүз айтып атабыз, партиялар алсыз, мындай күчтүү, мындай ойдогудай эмес. Парламент, өкмөт азыркы учурдагы эме менен алек, күнүмдүк иштер мененчи. Ошон үчүн биз күтүп атканбыз. Мисалы, ошол эле Сооронбай Жээнбеков бир олуттуу келечекке мындай арналган бир концепцияларды, программаларды алып чыкса депчи. Эми мүмкүн программада эмес, бирок концепту алдык нерселерди. Биздики 30 жылдан бери чек араларыбыз чечилбей жатат. Ушул боюнча бир мындай эме уга алган жокпуз да. Айтып атам, ай сайын мына быйыл ай сайын чогулду берди. Эмне маселелерди карап атканын түшүнүп болбойт да.
бир майда бирдекелерди мындай өкмөттөн бирдекени талашып аткандай эле көрүндү да. Ошо өкмөт карай турган нерселерди кошо карап, үстүнөн бир тиеме рекомендация берип. Аны мен алектенбей, ал ушундай нерселерди караса деп ойлойм да. Эгерде азыркы эме менен карасак. Анан бирок азыр мындай бир шарт менен шайлап алып туруп, эртеңки күнү ал жок, мен монча ыйгарым укук кошуп алам десе, анда бүт бузулуп атпайбы? Анда кандай, мисалы азыр мына парламенттик шайлоону жылдырдык, а кандай конституцияны карайбыз? Ошо конституция үчүн эметип атабыз да, жаңы конституция. Анын мазмунун эч ким билбейт. Мына сиз айтып атасыз, божомолдоп. Мен деле ошондой, элдин баары азыр бирөмүк да мындай. Толук эле бир мандаттуу болду, же болсо жарты эме партиялык тизме, жарты тиеме. Ушундай эмелерден жок да. Калгандарын айта элекпиз, али сот кандай болот, тиеме. Анын толтура эмеси бар. Бул конституция деген бир эле эмеден, беринеден турбайт да. Анын эмеси көп. Ошонун мазмунун билбейбиз дагы, а бирок жүр кеттик, ура деп эле кетип баратабыз. Каяка? Эмнеге? Анан ушундайдан мен ушу ойлойм, бүгүнкү күндө мына азыркы бийлик, жаңы жетекчилик бир нерсени эстен чыгарбаш керек да. Элдин ишеничин жок кылбаш керек да. Эл мындай сомнение болуп атканды жойуш керек. Ишенимди түшүндүрүш керек, эл түшүнүш керек. Бул эмне кылып атат, жана эмне үчүн кылып атат. Анан эмне үчүн башкача болбойт. Ушул нерселерди мындай көзү жетип эметсе, мисалы бүгүн Садыр Жапаровду колдогондор көп эле деп ойлойм да, көп эле. А бирок ошол эле убакта сомнение болуп аткандар да көп да. Анда эстен чыгарбаш керек. Мүмкүн алар 20%, же 30, же 40%. Бирок аны көбөйтпөш керек да. Ар бир моундай туура эмес кадрдык эме болгондо, ар бир туура эмес ойлор айтылып калганда, же болсо ушундай эме өзгөрүп атканда, жана сиз айткандай төрагалар алмашып атат, сроктор алмашып атат эметкен сайын эл чочулуп атат. Каяка кетип баратабыз. Түшүнбөсө ал чочулап баштайт. Ошон үчүн ошону эмеш керек. Бизде эң керектүү нерсе ишенич. Эгерде ошол ишеничи жок болсо, эч бир өкмөт, эч бир президент укуктун баарын түнү жийип алса дагы ишке ашыра албайт. Элге каршы кыла албайт. Элдин жардамы жок, элдин колдоосу жок, эч качан реформа жүрбөйт алдыга. Ошондон башташ керек. Түшүндүрүү иштерин. Эгерде эметсе кеңешип, шаштырбастан, эметпестен, мындай ортого салып, чакырып, элдин арасында төсү көрүнгөн эмелерди чакырып. Мен айткан жокмун баягы эле саясатчылар деп. Бизде интеллигенция бар Кыргызстанда. Профессорлор бар. Жана медицина, ар бир тармакта эмелер бар, чакырып. Бул тармакты кантебиз, тиги тармакты кантебиз, ошондо элде ишеним пайда болот. Мына кеңешип, кескен бармагы оорубайт дейт. Мисалы ошол эле Американы алсак, парламент өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Президентти керек болсо өзүнүн эмесине чакырып туруп, допрос кыла алат. Келбей койсо, же болсо туура эмес маалымат берип койсо, камалат. Камалат. Ошондойго чейин эмеси ыйгарым укуктары бар. Бир тыйын бербей койсо болот. Келип туруп эме сурап келет. Уруксаты жок, парламентке келе албайт. Чакырбаса, президент, Американ президенти конгресске келе албайт. Качан алар чакырганда келет. Мына ушундай өзгөчөлүктөр бар да. Бул тең салмактуулук болуш керек. Эгерде бир эле эменин колуна карматып койсок, баягы көрүп атпайбызбы эмне болуп атканын. Биз эгемендикке жаңы ээ болгондо ошол Американын конституциясы жөнүндө көп сөз болду эле. Американын эң кыйын адамдары конституцияны жазышкан деп ошол тууралуу көп айттык эле да. Ошол биздин конституцияда дагы ошондой конституциялык кеңешме түзүп, анын курамына ошондой кыйын адамдарды киргизип, анан бир ошондой бир эң жакшы конституция жазып, ошого толуктоолорду киргизсе болот да. Болот, туура. Эми мына Американы мисал кылып айтып калдыңыз. Мен мындай деп түшүнөм да, бул ошондо Америка жаңы темеден бөлүнүп аткан кези, Англиядан, бул колония болчу. Анан баягы буларды иштетип эле акчасын алып кете берчү да, Англиягачы. Анан ошого баягы темеси уже чыдабай, бул кандай адилетсиздик деп булар көтөрүлүшкө чыккан, согушуп, аябай бир көп кишилер курман болушкан. Бул мындай оңой келген жок да, эгемендүүлүкчү аларга. Анан ошондо
биз эми эгемендүү мамлекет болгондон кийин эми кандай кылабыз деп эметкенде мен ошо мындай ойдомун да, ошол убактагы бул 19-кылымдын экинчи жарымсы болчу. Ошондо булар болгон ошол убакта болгон эң жакшы идеяларды, прогрессивдүү идеяларды алар өзүнүкүнө камтып алган. Европада ал кезде мындай бир согуш жүрүп аткан, тиги эме болуп аткан, аябай бир кыйын монархия менен эмелердин күрөшү болуп келаткан. Буларда с нуля башташкан да. Жаңы эң заманбап конституция ошондо Америкада жазылып калды деп атам да. Ошон үчүн баягы кеңешип туруп, эң жакшы ойлорду келечекке карай эмете турган эмелерди эметкен үчүн 200 жылдан бери анча-мынча оңдоо түзөлөр бар, бирок негизинен ошол конституция менен келатат. 200 жыл. Эми биз эгерде биз чындап эле жанагы бир туруктуу конституцияны түзөбүз десек, анда деген биз так ушундай кылышыбыз керек деп ойлойм да. Азыркы бүгүн заманбап эмне деген теориялар бар, эмне деген эмелер, башка эмелерди мисал алып туруп, ошону шашпастан, мейли 1 жыл болсун, мейли 2 жыл болсун, бирок биз 20, 30, 40 жылга чейин оңдолбой турган, жашынакай иштеп бере турган конституция жасап алсак болот да. Бул конституция деген бул регламент да. А регламенттен башка мазмун деген бар. Ишке ашып аткан саясат, ошого тоскоол болбой турган, ошону мындай жөнгө сала турган эмени конституцияны иштеп чыксак болот да. Бирок шашылыш эмес. Мындай азыркыдай анткени 2 жылдан кийин, 1 жылдан кийин кайра эле ушул сөздү угабыз. Муну унутуп калыптырбыз, тигинибиз калыптыр, муну эске албай калыптырбыз деп шашкан эменин аягы ошондой болот. Ошон үчүн мен айтып атам. Мүмкүн президенттик деле. Мен аны көп колдой бербейм. Менин оюмча Кыргызстанга анча деле лайыгы жок деп ойлойм. Бирок ал ойду деле угуп көрөлү. Эки позициянын өкүлдөрү үчүн аргументтерин айтсын, өз мисалдарын айтсын деп туруп, анан ошонун жыйынтыгы менен бир эме иштелип чыкса, көпчүлүк эл ошо ынанып, ишенип, мына биз ушинтип кеңешип туруп ушундай ойго келдик. Бул эмнеге Бишкек эле чечиш керек мисалы. Эмнеге бир кыска эле бир эмени чөйрөдө чечилип калыш керек. Айылдар талкууласын. Айылдарды кыдырыш керек. Мисалы тиги жанагы бул президенттикти, парламенттиктин эмеси тарапкерлери кыдырып чыгыш керек. Чогулуш керек. Керек болсо ошо айылдарда тиги эме областтардын борборлоруна келип туруп ошол жерден дебаттарды өткөрүш керек. Убакыт керек. Эми биз шаштырып аткан эч ким жок да. Шаштырып аткан эч ким жок. Мына азыр бул парламент жарабайт дейбиз да, кайра узарттырып алдык аны. Эмне кажети бар эле мисалы. Азыр мына акыркы эле шайлоону карасак, эгерде жанагы босогосучу, жанагы тиги акчалай күрөө азыраак болгондо канча деген жаштар келат деле. Ошолор келбей калды. Азыр бир мандаттуу эме болуп калса, шайлоо болуп калса, ошолор келеби, келбейби? Мына чоң маселе. Же болбосо ар бир райондон бирден олигарх шайланып келеби? Акчасы көп да, азыр акча утуп кетип атпайбы? А ошол мисалы ата мекендин списогун карагыла, бир бол, башка бүт эле партия, мен башкаларды айтпайм, бирок дээрлик бүт партиялар жаштарды кошконго аракет кылышты. Жаңылануу башталды. Ошону бекемдеш керек эле. Мына мисалы азыр мен түшүнбөй атам, эмне үчүн жанагы жогорку кеңеш кабылган мыйзам кол коюлбай атат. Ушуну элдин баары ыйлап туруп, суранышты эле Сооронбай Жээнбеков кылбай койду. Аягы эмне болду көрдүк. Эгерде ошондо 7% эмес 3% болгондо, мына революция болбойт болчу. Ошон кол коюлушу эмнеге кечеңдетилип атат ушуну? Мен ошо ойлоп атам, аны ошо баягы эле кеңешчилер айнытып атат. Кой, буга эметсең, анда эл, мына болуп калды, эми ушул конституция менен эметсек болот, шайласак болот деген ошо аргумент болуп калат деп, муну кол койдурбай атышат. А ушу туурабы? Ушуга канча ыйгарым керек? Ручка алып туруп кол коюп койгонго. Элдин баары талабы ушул эмес беле? Мына жогорку кеңеште эле бекеринен алган жок. Эл мына толкуп, мына жерде аянтта жаштар чыгып, алгыла, мына эмени азайткыла, эмнеге калың капчыктуулар эле шайланыш керек деген эме талап болгон үчүн эметип аткан. А эмнеге анда азыр президент кол койбой атат? Анан ушинтип күмөн болобу мындай? Күмөн жаратабы? Ушундай нерселерди эске алыш керек деп ойлойм да.
ушу жана элдин ишеничин алыш керек деп атпайсызбы? Ошол чын эле айткандай көптөн күткөн да ушул мыйзамдын кол коюлушун деп атышат да. ооба, бул мындай мисал келтире элем да, биз айтып атпайбызбы, жалаң байлар келип атышат депчи. А бирок мына жаштар, мисалы бир команда чыкты дейли, 3-4 жаш кыздар, балдар, жакшы ойлору бар, мындай билимдүү, тажрыйбасы бар, мүмкүн эмеде, мисалы бизнесте, башка чөйрөлөрдө өзүн көрсөтө алган. Эми ошолорду колдоочулары бир округда чогулуп калбайт да. Алар чачырап кетет, ар бирөөсү өзүнүн округунан олигархка жеңил калып калышат. А эгерде бүтүндөй Кыргызстан боюнча шайлоо жүргөндө парламенттик тизме менен 3% менен 60 000 эле голос керек ушул команда шайланыш үчүн. Экөө-үчөө эле болсун. Бирок бул жаңы өкүлдөр болуп атпайбы? Элге жаңы идеяларды айтып чыга турган, жаңы программаларды, жаңы долбоорлорду, мыйзамдарды алып чыга тургандар да. Ошону Баткендин мисалы ошол жактагы фермер берсин ошого добуш. Жана биякта мугалим, тиякта эмелер ушу жаштардан чыкчудай болуп атат деп колдоп койсо, ошо 60 000 чогулуп калат. Албетте ал көпчүлүктү ала албайт парламентте. Биринчи баскычындачы, биринчи айлампасында. Бирок аларга шанс болуп калат да. Азыр биз чачыратып койду дейли, бул жана одномандатный округ. Мисалы, эгерде жана эмеге салыштыра келсе, бул 50% деген чектөө болуп атпайбы? 50%дан ылдый бүт күйүп кетет добуштардын баары. Ошол жаш жалындап күйүп турган жаш 49%ды алат дагы калып калат шайлоочулар менен кошо. А ошол жердеги ушул райондун бай кишиси алып кетип калат. Же болбосо баласын шайлап коет, өзү чарчап калса анданчы. Же небересин, ошондой болуп атпайбы бизде? Ушуну жоюш керек болуп атпайбы? Бизге мүмкүнчүлүктү ачыш керек. Мына парламенттик системанын артыкчылыгы ушунда. Аз да болсо ошолор келсе, анда эл, мындай дагы башка саясатчылар бар турбайбы деп өлкө боюнча таанып калат дагы, кийинкисине көбүрөөк добуш берет. Ушулардын аркасынан ээрчийт. Лидерлер ушулар экен. Азыр күчү жетпей атат, аз болуп калышты. Бирок эмкиде мен ушуну шайлайм деп калат. Аны мурда тааныбагандарчы. Бул парламенттик системаны, партиялык системаны өнүктүрүш керек. Анын толтура аны бир мүмкүн бир маекте аны деле сүйлөшөбүз. Мунун жойо турган, муну оңдой турган бар, механизмдер бар. Муну ойлоп табыштын деле кереги жок. Бул дүйнө жүзүндө эбак эле ойлоп табылган, ишке ашып атат. Анан биз эле ушу дүйнө жүзү бүт партиялык тизме менен, программалар менен кетип аткан учурда биз кайра 90-жылдарга кайтып келгенибиз кандай түшүнсө болот. Анда ушу революциялар, ушу курман болгон балдардын баары текке кеттиби анда? Кайра нулевой класска, 1-класска барып алабызбы? Бул туура ушу. Бул бизди тарых кечиреби эртең? Кандай ошондо мисалы 100 жыл мурда биздин башчыларыбыз билимдүү эл жок. Жаңы эле жарандык согуш бүттү. Ага чейин Кытайга айдалып барып кайра келди. Мал жок, эме жок. Ушундай кыйналып аткан эмеден мамлекет курду. Партия турган мамлекет курду. Алар шылтоо издеген жок да. Алар өзүнө бир ыңгайлуу бир шартты сураган жок да. Чыракты коюп алып туруп, ошол жерде китеп окуп, ушундай турбайбы, ошондой курабыз. Бизде да болот, трактор болот, бизде шаарлар болот деп элестетип ушунун аркасында иштеп жүргөн үчүн ушуга жетти да. А эмнеге биз мынча коркокпуз? Эмнеге оңой жолго качып атабыз? Акыбыз жетпей койду, кайра эле баягы бөлүнүп 40 эмеге, 40 урууга бөлүнүп алып туруп, жерлерде эме жергиликтүү деңгээлге түшүп кетели деп атабыз. Ал үчүн жергиликтүү кеңештер бар болуп атпайбы? Аякта жерлер ошолорго көбүрөөк мүмкүнчүлүк бериш керек. Өз алдынча башкарууга көбүрөөк эмечиш керек. Бюджетти көбөйтүш керек. Ошолорго мүмкүнчүлүк бериш керек. Жергиликтүү маселелер өздөрү чечишсин. А бул жогорку кеңеш, өкмөт, президент бул жалпы өлкөнүн эмесин карай турган органдар да. Аны ылдыйкы деңгээлге түшүрүп эмне кылабыз? Бизде Политклиника медиасынын сереп берүүсү болду. Биздин студияда мейманда эксперт Нурдин Дүйшөнбеков болду. Бүгүнкү Кыргызстандагы саясий кырдаал тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.